Сиз каалаган тилиңизде сүйлөй албайсыз эч кандай. Сиз тейлөөчү жерде иштегенде кыргыз тилинде сүйлөшүңүз керек, милдеттүү түрдө. Биз ушундай мамлекеттик кыргыз тилин сүйлөбөйбүз. Орус тилинде сүйлөгөлө дегени. Мен көрүүчүлөргө кайрылып кетем, бул Куликов кофеканасына, кыргыз тилин сүйлөбөгөн кофеканасына келбегиңиздерди өтүнөм. Ассаламу алейкум. Эртең менин сотум. Мен үстүмөн Куликовский арыз жазган. 9 ай 6 күндөн бери үй камагындамын. Азыр эми сотко бул жерде Куликовдун юристи, адвокаттары келип атышат. Анан эки жабырлануучуну ээрчитип келип атышат. Бир жабырлануучуну мен тааныбайм такыр. Бир жабырлануучусун көргөм мурда. Ошо мен Куликовскийди жана кыргыз тили боюнча тартып барганда ошол жерде жүргөм болгону мен ага жаман сүйлөгөн эмесмин. Болгону кыргызча жазуу барбы, кыргыз тилинде тейлей аласыңарбы деген гана сөздөрүм болгон. Анан эми азыр булардын талабы мени кечирим сурасаң, анан кийин биз арызыбызды алабыз, ишибиз бүтөт деп атат. Мен кечирим сурабайм деп айткам Куликовдон. Мындан ары да кечирим сурабайм, себеби мен эч кандай мыйзам бузган эмесмин. Азыр сага коюлган айыптар боюнча толук баягы эмеге дал келбейт да турасыз мага коюлган. Жок, мен эч бул мага коюлган айыптардын бирисине да мен макул эмесмин. Себеби мен мыйзамды жакшы билем, өзүм баардык мыйзамдан чыккан эмесмин, мыйзамды бузган эмесмин. Мен болгону барып бизде мамлекеттик тилде тейлөөчү жайлар сүйлөшсүн деген сөз бар да. Мыйзам бар, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда. Анан кийин мен болгону ошону талап кылдым болгону. Мамлекеттик тилде сүйлөйсүңөрбү, жазасыңарбы, кыргыз тилинде бул деген сөзүм үчүн гана мен азыр ушул 9 айдан бери сүйлөлүп, азыр сот кандай болду өзүңүз көрдүңүз. Болгону ушул болуп атат мен.